Эми урматтуу туугандар, атан өлсө тайлак бар, кому жерде калган жок. Атасы өлсө уулу бар, тону жерде калган жок. Эл мекем өтсө кыргыз бар, сөзү жерде калган жок. Эл бар, журт бар, сиздер бар экенсиздер. Эл мекемдин обонун сагынып, үнүн сагынып, өзүн сагынып, көзүн сагынып, ушул жерде мына 4 сааттан бери кыймылдабай отурган сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Эми сөздү кыскартып айтканда, мынакей айтыштык өнөр жолунда мынандай асылдай тулпарларды, кулундарды, тайларды, баягы куйруктарым, жалдарым, кунандарым, тайларым дегендей кандай гана таланттарды тарбиялап коюп тур. Демек, кыргыздын аккан арыгынан, таланттын аккан арыгынан суу ага берет. Анын жолун улантып келаткан Асылбек, сага дагы рахмат. Мына жыл сайын 17-синде жаңыдан бүчүр байлап келаткан акындарды алып чыгып атканы бул эң жакшы жөрөлгө, бул эл мекемдин тилеги, бул эл мекемдин эртеңкиге салган чыйыры жана мурасы табериги. Бар болгула, бар болгула. Анан экинчи нерсени айтайын, экинчи нерсе урматтуу туугандар, мына азыр бул жерде биздин ардактуу мамлекеттик катчы Сүйүнтбек агабыз да турат. Ушу кишилердин көзүнчө бир жар салып айтып коелучу. Салттуу музыка күнү бар. Манасчылардын күнү бар. Акындардын дагы өзүнүн сураныштары болуп атат. Айтыш күнү кылбайлыбы бир күндү депчи. Ушул 17-син айтыш күнү кылбайлыбы? Эл мекенин туулган күнүн айтыш күнү кылбайлыбы? Ушул төкмө келсе төр бошотту, төкмө келсе төр бошотту. Эл аралык айтышка айландырбайлыбы? Кандай дейсиздер? Кандай дейсиз Сүйүнтбек ага? Буйрса, буйрса. Мына биз муну жалпы элден дагы суранып коелу, болобу ушул? Элдик жыйын болуп калат да. Болгон болсо ошондой кылалы. Мындан кийин 17 январь Кыргыз Республикасынын да айтыш күнү болуп белгиленсин. Эми үчүнчү нерсени айтып коеюн, урматтуу туугандар. Мына айтыш өнөрү өсүп баратканын көрүп атасыздар. Эл мекемдин жазгыч таланты дагы бар. Туурабы? Өзүңүздөрдүн колуңуздарга тийген аманат жыйнагы, булбулум жыйнагы, акбата жыйнактары бар болуш керек. Кандай дейсиздер? Ошол жыйнак жөнүндө айтып кетейин деп атам. Аманат жыйнагы кыргыз тилинде, казак тилинде, түрк тилинде которулуп китеп болуп чыкты. Түрк эли окуп атат бүгүнкү күндө аманатты. Түрк тилдүү, тектеш тилдүү журт, коом, дүйнө окуп атат. Эми мына бүгүнкү күндө үй бүлөсүнө дагы ыраазычылык айткым келет. Англис тилине аманат жыйнагы которулуп бүтүп калды. Англис тили десе айрымдар эми койчу дешиңиздер мүмкүн да. Туугандар, Уильям Вордсворт, Жорж Байрон, Перси Шелли деле Элмирбекте ойлонгон. Элмирбектин тагдырындай тагдыр күткөн. Адамзаттын тагдыры, жашоосу, сүйүүсү, маңызы, ойлонуусу, ой чабыты, ой толгоосу окшош. Эмне үчүн кыргыздын Элмирбеги англис тилинде сүйлөнбөш керек? Сүйлөнүш керек туугандар. Сүйлөнүш керек деп ойлойм. Мына Кудай буйрса, үй бүлөсү ошону даярдап бүтүп калды. Ал китептик болуп чыгып кала турган болсо, анын дагы бир жакшы жаңылыгы менен ушу сиздер менен бирге бөлүшөбүз деген ойдобуз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.